Ассаламу алейкум достор, кандайсыздар? Бүгүн мен сиздерге мына ушундай 4 этаждуу общежитиядан, биринчи этаждан сатыла турган бир бөлмөлүү квартира жөнүндө информация бермекчимин. Дареги Черемушка. 4 этаждуу общежития, кирпич менен тургузулган. Адреси болсо Урицкая 4. Келүү жолун жакшылап түшүндүрөйүн. Бул жак Урицкая көчөсү, Черемушкадагы. Мына жака бир аз эле жүрсөңүздөр Абдыкадыров көчөсү менен кесилишет. Көчөлөрдү билесиздер эми, азыр Бишкекте ошентип түзүлөт экен. Мына көчө, ана көчө кесилиши депчи. Мен дагы ошол сыяктуу кылып түшүндүргөн аракет кылып атам. Урицкая көчөсү мына нар жака жүрсөңүздөр Абдыкадыров көчөсү менен кесилишет. И мына жерден Сулайман тоо дагы көрүнүп турат. Көрдүңүздөрбү? Оштун символу. Так, анан мына жерде Бимар маркети бар. Ана онол сары здание бул мектеп. Президент өзү келип ачып берген мектеп экен. Ошо мектептин эле жанында ушул общежитияны көрө аласыздар. Урицкая 4 туугандар. Сатылуучу бир бөлмөлүү квартира ошондо мынол болуп калат. Мындай келгенде мынол квартира. Көрдүңүздөрбү? Жүрүңүздөрчү эми. Ушул жактан бисмилла деп туруп кирип келебиз. Мына мощный эшик коюлган, ачабыз. 27 квадрат метр. Техпаспорт бар. Коммуникация боюнча ачык айта турган болсок, бул общежитияда суу бар, свет бар, центральный канализация бар. Бир эле газ менен отопление жок туугандар. Бирок кирпич бул общежитиячы ысык болот. Жүрүңүздөр, кирели. 27 квадрат метр. Бул жак санузел. Бул жак кухня. Оңго бурулсак сразу эле спальня болуп калат. Мессага ушундай экен туугандар. Пластик айнектерде бардыгы жайында. Кухня бул жак. Канализациянын суунун түтүкчөлөрү чыгарылганы. Жакшы. Ал жак санузел, душ, кетет центральный канализация. Стоя туруу эле жууну бересиздер. Унитаз, Аристон, баары ушул жакта. Анан мындай эшиги мага жото жакпады. Бул жак прозрачный эшик экен, ичинде отурган адам көрүнөт. Айтайын дегеним, кийин тонировка менен тосуп караңгы кылып аласыздар айнегинче. Ошол 27 квадрат метр бир бөлмөлүү, техпаспорт бар, ипотека жолу менен деле сата берет. Келесиздер, жашайсыздар. Азыр эски домдогу бир комнаталуу квартиралар деле 45 миң, 50 миң доллар болуп атат. А бул нормальный бат туугандар. Как квартира болуп атпайбы? Мына жер кухняда. Мына жак санузел. Мынакка мындай эшикти ачып кирсеңиздер, биягы спальня болуп калат. Вообще мощный да туугандар. Эми акчаңыздар ушуга жетип аткан болсо алып бериңиздер. Айнек терезелер решетка менен жашоо боло берет. Чем квартирага 25 миң, 35 миң төлөгөндөн көрө ушул жакта жашап турсаңыздар, кийин акча чогулуп калса, сатып туруп кайдымкыдай домдон квартира алып аласыздар. Ошол.